Борончу дааватты улуттагы каада салтты унутпай, сакалы жок калпак тебете кийип алып айтса элдин көбү намаз окумак дейт. Мен сизге жана бул жөнүндө сиз же кечирээк кошулуп калдыңызбы же угуп калган болсоңуз ошону мен дагы айтып кеттим. Кийимге талап бар. Кийимге талап бар. Мисалы кандай дегенде, доктур өзүнүн кийимин кийет, милиция өзүнүн кийимин кийет. Ар биринин кийимин кийип турса биз ошо боюнча тааныйбыз. Молдо өзүнүн кийими бар дегенде киргенде авратын жаап тура турган узун мындай бир кенен кийимди кийип алып намаз окуйт мисалы да. Көчөдө кетип атканда гаи кийими менен туруп алып мынтип таяк менен тоссо биз гаи турбайбы деп түшүнөбүз. Анткени кийимге талап бар деп атпайбызбы. Ар бир нерсенин өзүнүн кийими бар. Эми сен көчөдө туруп алып спортивка менен чыгып алып эле мынтип гаинин жезласын көтөрүп алып тосуп атсаң, бирөө бак ушу ооруйт турбайбы бул деп өтүп кетип калышы мүмкүн да туурабы. Ошон үчүн кийимге талап бар. Ар бир немеге өзүнүн кийими болуш керек. Анан ар бир элдин өзүнүн каада салтына, үрп адатына, жер жаратылышына ылайыкташкан кийим болуш керек. Мен нарындыкмын. Мен нарында шешеп кийип алып жүрсөм тоң өлүп калам ал жердечи. Мен ал жерде даватты ичик кийип алып, башыма тебете кийип, бутума чокой кийип алып анан дават кылышым керек. Анткени биринчи аманат Алла ден соолукту берген. Ден соолугуң мына денемди берген, ден соолукту кара деген, ошонун аманатын, ушуну сакта. Андан кийин мен айткан нерселерди ошентип жамандыктан жакшылыкка чакырып, жамандыктан алыстаткан ошо даватты кыл деген. Ошон үчүн жанагыда дагы бир жолу айтып кетем. Сакалды койгондо дагы бул эми сакал койгондун жагында бир кичине мында оюмду айтып коюшум керек. Сакалды коюп аткан жигиттер биринчиден биздин урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху вассалам ушул пайгамбарыбыздын ушул сүннөт. Пайгамбарыбыз сакал койгон, биз да сакал коелу деп. Сакалдын дагы өзүнүн тартиби, анан сакалдын өзүнүн дагы сооптору бар. Маселен, айтылып жүрөт го. Бир пайгамбардын учурунда бирөөнүн бир 2-3 сакалы бар экен жеринде. Мындай сербейип, мына жарашпайт деле экен, мындай бир 2-3 бияка бурулуп, бияка бурулуп өсүп турчу экен. Анан кийин намаз окуп, бүткөндөн кийин ошол жерде пайгамбардын алдында отурганда пайгамбар карап баягы күлүп койгон экен да. Күлүп койсо, жана сакалыма күлүп атат экен деп ыңгайсыз болуп, анан эртеси сакалын алып анан алып салып анан кайра келет го. Анан караса, кийин келип эртеси күнү келип караганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай кайра мынтип карап күлбөй, кабатыр болуп кайра көңүлү түшүп калды. Анан сураптыр, кечээ күнү менин сакалымды көрүп күлгөнүңүздөн мен мындай жарашпай калган экен деп алып койдум эле. Анан бүгүн кайра күлбөй эле эме болуп калдыңыз го, эмнеге турмуш кылып алдыңбы деген. Кечээ сенин сакалыңда периштелер ойноп атканын көрүп мен күлдүм эле деген экен. Бүгүн периште жок болсо эмнеге күлмөк элем депчи. Ансарындай бул сакалдын өзүнүн дагы көп маанилери бар. Маселен, мынтип түшүнөлү бир туугандар. Намаз окубаган бир туугандар үчүн баарлашуу деген көрсөтүп болуп атат. Намазга чакырыш, бири-бирибизге ушинтип баарлашып туралы депчи. Сакалды коюп аткан жигиттер өзү үчүн коюп атат деп түшүнөлү биринчи. Анткени мына бейишке чыкканга баарыбыз аракет кылабыз. Ал сакал адамдын өзүн адептүү, адеп ахлактуу кармап турганга чоң себеп болот. Анткени себеби сакал адам көзүнө көрүнүп турат. Сакалчан адам бирөө менен урушпайт. Сакалчан адам кыйкырбайт. Сакалчан адам бирөөнү жакалабайт. Сакалчан адам тойлорго барып алса, ортого чыгып алып бийлебейт. Оора эмес көрүнөт, одоно көрүнөт. Ыңгайсыз болосуң өзүң деле карап туруп, сакалды моундай кылып алып, монтип алып бийлесе. Сакалчан жигит менден эле күчүү жигит сакалчан болсо мисалы, барып анан кыйшылаңдап барып анан кийин өзү жаш болуп бирок сакалы бар болсо, ал өзүнүн баягы сакалын унутуп алып барып, ай чоңуз телефонун бербейсиңби деп кыйшаңдап турса ошол жерде. Сакалың өрттөнгөн нар барчы деп айтышы да мүмкүн да, мисалы. Ошон үчүн сакал бул койгон жигитке ал көзүнө көрүнүп турат деп атпайбы? Ошон үчүн ал сакал адамды мындай галстук тагынып алсак башкача болуп калабыз го. Ансарындай бу да сакал дагы
тартипке ошо өзү сакал койгон адам дагы мындай салаваттуу болуп, өзүн тартиптүү кармап жүрөт. Сүйлөгөнү дагы башкача мындай сакалдуу да. Сакал ушул адамдын өзүн ошол туура эмес иштерге барып албайын, туура эмес кыймылды кылып албайын, туура эмес сөз оозумдан чыгып кетпесин деген сыңарындай тартипке кармап тура турганга дагы сакалдын бир чоң себеби бар. Бул өзү бирөөдөн сактангандан дагы, сырттан келгендерден дагы сакал сактап турат. Анткени себеби аял заты мына мен мотурайып турам, мага келип тойдо жөн эле келип эле ай борончу кандай, же болбосо таанышып алсак болбойбу, же берчи телефонуңду деп менден жөн эле телефон сурап алышы мүмкүн да. Анан сакалчан болуп турсам антпейт аял заты. Аял затынын дагы сага карата болгон көз карашын дагы өзгөртөт. Ал дагы келип сенден бирдеге деп ашыкча нерсени сүйлөбөйт, сени кыйшалаңдап же тансыга сүйрөбөйт, же сени келип жөн эле сүйлөп атсаң даалыңа тарс этип бир чага чаппайт. Сакалчан да, уят да. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү, сакал дагы көп нерсеге пайдасы бар. Бирок жигиттер ошол сакалды дагы мындай фанатизм, жанагы пакистандыктардын кийимин кийип алган эле, кыргызча эле жакшынакай эле кийинип алып эле, өзүбүздүн эле кийимдерди тыпыйтып таптаза кылып алып кийинип алып эле, баасы көлөшү менен кийип алып эле, бут дагы эме болбойт, булганбайт, таза, эң биринчи тазалык да динде. Анан кийин ошон үчүн сакалды дагы мындай бир өзүнүн жолу менен кармагыдай, кол кармагыдай деп айтылат. Ошон үчүн мындай бир аккуратный кылып, тегиз, өзүңө ылайыктуу кылып тыпыйтып коюп жүрсө деле ал күнөө эмес. Ошон үчүн келиңиздер. Сенин ошондой айтып атат мына, сакал коюп ал эметпесе, биз дагы анткени көпчүлүк намаз окубагандарды шайтан не кылып атат, аякка фикир салып атат. Бир туугандар, мына мен өзүмдүн намаз окуган бир туугандар, мусулман бир туугандар кайрылып атам да, мен дагы мындай элдин арасында жүргөн адам катары айтып атам. Сакалды аккуратно коюп, жакшынакай кыргыздын кийимин кийип алып, дабатка чыгып, ошондой болсоңуздар, көп бир туугандарыбыз биздин намаз окуганына себепкичи болосуздар. Кээ бирөө болсо, мен намаз окусам, сөзсүз ушундай Пакистандын кийимин кийишим керек экен, сакалды ушинтип коюп алышым керек турбайбы? Анда мен намаз окубай эле кое турайынчы деп, тигилердин эмесине, кулагына жана сол жактан акырын Шакеңдин солдаттары фикир салып атат. Намаз окуп калгандан кийин, намаз окуган, мен мисалы намаз окуймунбу азыр, мага сакал коюп алгандар анча деле аябай өөн учурап деле мындай чочуп кеткидей деле көрүнбөйт. Намаз окубаган окуй электерге ошол сакалдын немеси менен баягы тартипсиз болуп калат го, кээ бирөөнүн сакалдарында арганда. Ошол нерселерди адамды мындай кой ушинтип намаз окуй эле койчу деген сыяктуу фикирге салат экен. Дегилер, түшүндүңүздөр, ошон үчүн келиңиздер. Биздин максат көбүрөөк динге чакырып, көбүрөөк адамдарды намаз окуганга чакырабыз да. Ошон үчүн сиздер да ошол жагын карап көрүңүздөр. Мусулмандар анан сакалга асылбай эле койбодум дебеңиздер. Туура эмес, туура түшүнгөнгө аракет кылып көрөлү. Себеби бир туугандарыбыз дагы ушинтип сурап атышат мына.